Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хенин курбусу алгачкы ирет сот алдына чыгып, ага кадалып жаткан күнөөлөрдүн баарын четке какты. Ал айымга курбусунун кызматынан пайдаланып, мамлекеттик компаниялардан чоң суммадагы акча талап кылууда деген күнөө тагылган болчу. Бул окуялардан улам Түштүк Кореянын парламенти өлкө башчыга карата импичмент жарыялоого чейин барды. Пак Кын Хенин 60 жаштагы жакын курбусу президенттин демилгелерин колдогон фонд үчүн өлкөдөгү чоң компаниялардан ири өлчөмдөгү акча талап кылып жүргөн деп айыпталды. Прокуратуранын маалыматында бул иштерге өлкө башчы Пак Кын Хенин да катыштыгы бар болушу мүмкүн. Бирок Чхве Сун Линдин жактоочусу президенттин бул иштерге такыр тиешеси жок экенин ырастоодо. 피고인과 Баарын иликтеп чыктык. Бул иштерге президенттин эч кандай катыштыгы жок. Керек болсо дагы да баарын башынан текшерип чыгабыз. Бул арада президент Пак Кын Хе да өзүнө карата айтылып жаткан күнөөлөрдү четке кагып, курбусунун мыйзамсыз иштерине тиешеси жок экенин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы буга чейин саясий каатчылык үчүн курбусунун атынан коомчулуктан кечирим сураган болчу. Белгилей кетсек, Пак Кын Хеге парламент тарабынан 9 декабрда импичмент жарыяланып, сунуш конституциялык сотко өткөрүп берилген. Эми өлкө башчынын импичмент маселеси 6 айдан кийин бир жыйынтыкка келмекчи.